Биз анда азыр акырындан баштай берсек, дагы катышуучулар бизге кошула берет деген ойдобуз. Баары эле жооп берген. Анда бүгүн биз сиздерге мигрант ишкер программасы боюнча маалыматтык сессия өткөрүп кетебиз. Бул жерде мен Айдана Мадамбекова ушул ПИКОШ инновацияларды өнүктүрүү борборунун коомчулук менен байланыш жана иш чаралар боюнча адисимин. Ошондой эле бүгүн менин кесиптешим Элдияр Сыдыков, ПИКОШ бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалардын менеджери. Биздин бүгүн өзү негизги максатыбыз бул жерде жолугуп жатканыбыз ушул программанын мигрант ишкер программасы боюнча кандай сиздердин суроолоруңуз болсо биз толук маалымат берип ошол өтүнмөлөрдү кантип толтуруш керек жөнүндө мындай маалымат берип кетебиз. Кандай суроолоруңуздар болсо биздин ушул сессия алкагында бизге берсеңиздер болот суроолоруңуздарды. Ошондой эле бул жерде кичине айта кетчү биздин эрежелерибиз бар. Атыңыздарды толук жазып ошо кирсеңиздер, анан биз ошол презентация кылып жаткан убакта өзүңүздөрдүн микрофонуңуздарды өчүрүп турсаңыздар жакшы болот. Себеби андай башка эч кимге тоскоолдук жараткпаш үчүн. Анда биз бүгүн өзү ушул 1 саатка пландаштырганбыз. Азыр мен биринчи ушул биздин кичине борбор боюнча айтып кетсем, бул ПИКОШ өзү борбору бизде 2021-жылдан бери иш алып барып келет. Биз ошо түштүк облустарды камтыйбыз. Анан мигрант ишкер программасы буга чейин ошол 21-жылы бир жолу өткөн. Бул Ош борбору боюнча бул экинчи жолу мигрант ишкер өткөрүлүп жаткан турат. Өзүңүздөр билгендей, ошол биздин өтүнмөлөр 23 майга чейин кабыл алынат. Ошого баягы өтүнмөлөрдү туура толтуруу боюнча биз ошо маалыматтык сессияны мүмкүн өткөрөбүз. Себеби сиздер ошол суроолоруңуздар болсо өтүнмө боюнча же программа боюнча болсо, ошолорду азыр бизге суроолоруңуздарды бергенге мындай мүмкүнчүлүк да, убакыт бөлүпчү. Ошого ошол өтүнмөлөр боюнча суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анан ошо программа боюнча дагы азыр адамдар дагы кирип жатат. Анда келиңиздер, мен сөздү кесиптешим Элдияр мырзага берсем. Элдияр мырза бизде ушул ПИКОШ борбору боюнча азыр өзү мындай толук эмне иш чараларды алып барабыз, маалымат берип, презентация кылып кетет. Анан ошонун алкагында эмне суроо жооп деп эле биз баарлашабыз. Чоң рахмат Айдана. Бир сыйра сиздерден текшерип кетсем, экраным көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп жатат, Элдияр мырза. Чоң рахмат. Дагы бир сыйра текшерсем, полный экран кылып койдум. Көрүнсө жакшы. Анда урматтуу биздин бүгүнкү маалыматтык сессияга катышуучулар, сиздерге чоң салам. Биринчи мен сиздерге ушу ПИКОШ бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору жөнүндө айтып кетсем. Эми көптөрүңүздөр ушу билесиздер, Кыргызстаныбыз ушу базар экономикасына өткөндө көбүнчө ушу кичи жана орто бизнес өнүккөнгө мындай багыт берген. Ошо багыттын алкагында бул биздин борборубуз ачылып жатат. Бирок биздин борборубуз жалгыз Ошто эмес. Бизде Бишкекте биринчи борборубуз ачылган 2019-жылы, Ошто 20-жылы жана Караколдо ачылган. Бул жерде айтып кетүүчү нерсе, ишкерликти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы DAI Global деген ишкандай ишке ашырат. Ал эми жалпы каржылоосу бул Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан UK8 тарабынан каржыланат. Эми биздин борборубуздун кызматтары тууралуу айтып кетсем, бизде 6 мындай багытыбыз бар. Биринчиси, эң негизгиси ишкерлерге акселерациялык программаларды уюштуруу. Көптөрүңүздөр эми акселерация деген уже угуп келсеңиздер керек. Бул Западтан келген, мындай Америка жактан келген тармак. Бул тез убакытта 7 жумалык мисалы үчүн окуп өтүп,
Сиз уже керектүү маалыматты алып, база негизги маалыматтарды алып, уже бизнесиңизди баштаганга ээ болосуз. Экинчи биздин тармагыбыз бул ишкер, кеңешчилер жана бизнес устаттар бар. Сиздер биздин программаларыбызды, ушу акселерация программаларыбызды бүтүрсөңүз, биз сиздерди ушул адистер менен, бизнес устаттар менен байланышты түзүп бере алабыз. Үчүнчүсү, вебинар окутуулар бизде көп болгон. Бул тууралуу сиздерге дагы айтып берем. Сиздер биздин YouTube каналга кирсеңиздер, ушул жерде аябай көп шилтемелер бар, видеолор бар. Ушу керектүү сизге темалар боюнча видеону көрсөңүз болот. Төртүнчү тармак бизде эл аралык таанышуулар, байланыштар дагы түзөбүз. Бул жөнүндө дагы тагыраак маалымат берем. Онлайн окутуу аспаптар бул биздин бүтүрүүчүлөр үчүн. Биздин бүтүрүүчүлөр ушу программаларды бүтүргөндөн кийин аларды дайыма шилтемеси болот, керектүү маалыматка, окуган материалдарга мындай доступ болот. Жана эң негизгиси 6-чы бул инвесторлор менен демөөрчүлөр тармагын өнүктүрүп келатабыз. Сиздерди ушул банктар болобу же микрокредитный компаниялар болобу же жекече инвесторлор, донорлор менен улуттук жана эл аралык уюмдар менен байланышты түзүп бере алабыз. Эми программалар жөнүндө айтып кетсек, биз ушул убакытка чейин 5 программаны бүтүрүп келдик. Биринчи бизде жаш ишкер программасы болгон. Бул программада жаштар бизде келип идея түрүндө эми бизнести баштайын деген деңгээлде келишкен. Алар уже кандайдыр бир идеясын тандап, ошол идеяны тест катары базарда сатып көрүп, эмнеси жакшы сатылат, кайсы жерин дагы жакшыртыш керек, ушундай темалар боюнча иш жүргүзүлгөн. 20-жылы билсеңиздер керек, ушу пандемия менен байланыштуу бизде аябай көп биздин жарандар башка өлкөлөрдөн кайра Кыргызстанга кайткан. Ошондо бизде жардам катары USAID тарабынан каржыланган Winrock International'дын проекттеринин алкагында 7 жумалык мигрант ишкер программасын уюштурганбыз. Азыр бул программаны биз дагы кайталап атабыз, бирок бул учурда уже Winrock биз менен мындай өнүктөшкө чыкпады. Ошон үчүн жалпы гана билим бере турган тармак программа болот бул сапар. Бизнес өңдөстөр дагы болгон бизде. Анан бизнес айым деген жакшы программа болгон. Бул жерде биз айымдарга бизнес гана тууралуу эмес, анан психология, социалдык тармакта дагы мындай керектүү тренингтерди өткөзгөнбүз. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бизде тигүү өнөр жай жакшы өнүккөн. Аябай көп Россияга, Турцияга, башка өлкөлөргө дагы биздин тигүүчүлүк тармакта ушу продукциялар кетип атат. Ушул тармакта дагы экспортко багытталган керектүү билимдерди жогорулатыш үчүн программаны уюштурганбыз. Азыр эми 6-чысы программа эми башталып атат, өтүнмөлөр дагы алынып атат. Ушу мигрант ишкер программасын өткөзөбүз. Вебинарлар тууралуу айтып кетсем, аябай көп темалар бар. Кайрадан айтып кетейин, YouTube каналыбызга катталып койсоңуздар, ошол жерде любой кандай сизге бизнеске ылайыктуу тема керек болсо, ошол тууралуу уксаңыздар болот. Мисалы үчүн, бизнести каттоо боюнча юридикалык көптөр ушу салыктан коркомун деп, мындай каттоодон өтпөй жүрүшөт. Анан иши ошентип, мисалы үчүн, бир жер өнүктүрөйүн деп, бирөөгө банктар менен сүйлөшөм десе, алар айтат, каттооң барбы юридикалык, бизге документтер керек деп. Ушул тема тууралуу жакшы айтылып кеткен. Анан команда менен кандай байланыштарды түзүш керек, кантип команданы өзүңүздө, мисалы үчүн, жалгыз иштесеңиз, эми бизнесиңиз өнүккөндөн кийин адамдарды алыш керек болот, ошондо кантип тандаш керек. Ушул тууралуу көп тема дагы бар. Ушу биздин YouTube каналыбызга кирсеңиздер эле ушу керектүү өзүңүзгө видеону көрсөңүз болот. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсем, ПИК Кыргызстан биздин борборубуз ушу ишкердик дүйнөлүк чемпионатынын мындай расмий өкүлү деп айтсак болот. 20-жылдан баштап 21-жылдагы өткөргөнбүз. Эң мыкты, эң биринчи орунга чыкса, биздин кимиси утса, ол $1 миллион чейин алса болот. Ал эми улуттук жөнүндө айтып кетсем, биз ушу стартап уикендти гана өткөргөнбүз. Бул жерде көбүнчө айымдарга арналган, бирок айымдар менен чектелбей, биз мырзаларга дагы окуганы мүмкүнчүлүк бергенбиз. Биздин командабызда Айдана Мадамбекова бул коомчулук менен
байланыш адиси. Бизде жаңы дагы командабызга Мээрим кошулду, биздин ассистентибиз. Бул жерге маалымат дагы кире элек жана мен ушул программалардын менеджери. Эми мигрант ишкер тууралуу преакселерациялык программа тууралуу айтып берейин. Акселерациялык, преакселерациялык эмнеге мындай айырмасы кандай деп суроо пайда болсо керек сиздерде. Акселерациялык программалар бул уже иштеп жаткан, каттоодон өткөн ишканалар үчүн программа. Преакселерация, мисалы үчүн сиздер сатып көрдүңөр, кандайдыр бир бизнесиңизди баштап көрдүңүздөр, бирок каттоодон өтпөй, мындай эми мындай бир эле жыл болду иш кылганыма деңгээлдеги компаниялар үчүн же ишкерлер үчүн. Буну максатыбыз эми ишкердик жөндөмдүүлүктөрүңүздү өнүктүрүш керек болот. Ушул программа натыйжасында биз эмнени күтөбүз? Анан сиздер дагы күтсөңүздөр керек. Кайсы темалар каралат? Ушул окуудан кийин сиздер кардарларыңыздарды суроо талабын канааттандыруу үчүн өнүмүңүз болсо же кызматыңыз кантип өнүктүрсө болот деген суроолорго жооп ала аласыз. Сатуу жана кирешелерди кантип көбөйтсө болот экен, ушул тууралуу дагы сиздерге кандайдыр бир аспаптарды же мындай маалыматтарды беребиз. Каржы планын кантип түзүш керек? Кээки ишкерлер келишет, айтат, мага 1 миллион сом керек деп. Неге керек десе, мына бир бизнесимди баштадым, ошого керек. Деталдуу мындай каржылык планың барбы, көрсөтчү десе, жок, онум жок эле деп келишет. Ошон үчүн ишкердикке барсаңыздар, сапаттуу ишкер болом десеңиз, ондо эсепти чыгарыш бул абзел. Анан жергиликтүү мыйзамдарга ылайык бизнесиңизди кантип каттоодон өткөрүү керек? Беркилер айтат, жекече жоопкерчилиги чектелген ком ачайынбы же жекече ишмерлер документ болобу? Айырмасы кандай? Ушул бар жоон сиздерге ушул программанын алкагында түшүндүрүп беришет. Бул 7 жумалык тынымсыз гибрид программа. Гибрид дегенибиз, кээде сиздер офлайн келип, ушу биздин офисибизге ушул жерде конференц залда тренинг өткөзөбүз. Бул жерге сиз өзүңүз келип катышып кетсеңиз керексиз. Анан жекече мындай кеңешмелерди ушу программалар тууралуу онлайн түрүндө өткөзөбүз. Биз ишинебиз 29-30 майда баштайбыз. Анан 22 июлга чейин созулат ушул программа. 7 жума кыргыз тилинде программа өтөт. Эми катышуу үчүн шарттар 2ге бөлүп койдум. Бирөөсү негизги шарттар, анан техникалык шарттар. Негизги шарты сиз Кыргызстан жараны болушуңуз керексиз. Сиз мигрант, жумуш миграцияга барып келсеңиз, ондо сиз 3 жыл мурун, башкача айтканда 2019-жылдын май айынан кийин келген болсоңуз, ондо сиз бизге ошо тапшырсаңыз болот. Кардарлар колдоно же сата турган минималдуу жандуу продукт, өнүм же кызматыңыз болуш керек. То есть сиз уже кандайдыр бир сатууларды жүргүзүп көрдүңүз. Сиз уже кадамды таштадыңыз. Идея түрүндө эмес. Менде идея бар эле, бирок эчтеке кыла элекмин бул идея тууралуу, мындай бизге болбойт. Анан программанын алкагында түзүлө турган же өнүгө турган бизнестин негиздөөчүсү же тең укуктуу уюштуруучусу болушуңуз керексиз. Жок, мен мындай наемный работник деп мындай келгендер дагы болбойт. Бул сиз өзүңүздүн бизнесиңиздин ээси болушуңуз керексиз. Расмий каттоодон өткөн же жакында 3 айдын ичинде каттоодон өтөм дегендер ошолор өтөт. Анан ошо пик-ош бизде көбүнчө Ош, Жалат жана Баткенди тейлейт. Ошон үчүн ушул областтарынан гана катышуучуларды карайбыз. Өтүнмөлөрдү да ушул областтардан карайбыз. Техникалык шарттар тууралуу сиздерге интернет керек болот. Эми айтат, ушу ылдамдыгы 20 мегабит секундтан төмөн болбосо, эмне дегенде видео, аудио онлайн кетип атканда, ошондо сиздер мындай жакшы байланышта болуп, менин телефонум өчүп калып атат эле, свет жок эле деген нерселерге даяр болушуңуз керексиз. Башка телефон болуп, зарядканы дайыма жакшы кармап. Анан кийин ноутбук албетте керек болот, үй тапшырмаларды аткарыш керек болот. Эми үй тапшырма дегеним бул мектеп эмес го дейм, бирок сиздер ушу өзүңүздүн бизнеске байланыштуу иш-чараларды өткөрөсүз. Документтерди толтурасыз.
ошентип өзгөчө бир мындай аналитикалык ишти жүргүзөбүз. Кыргыз тилин эми эркин сүйлөшсөңүздөр деп ишенем. Анан канча убакыт кетет ушу 7 жуманын ичинде дегенде, бир жумада 10 сааттагы убакыт бөлүш керек болот. Бул 5 күнгө, иш күндөргө бөлсөк, 2 сааттан мындай бөлүш керек. Кээде 3 саатка чейин созулушу мүмкүн. Бул көбүнчө ушу биздин катышуучулар өздөрү суранып, ушул тууралуу көбүрөөк маалымат бере берсин, көбүрөөк отуруп беребиз деп суранышат. Саат 4-төн 6-га чейин же 7-ге чейин болот. Сиз ошо саардан баштап 4-кө чейин өзүңүздүн иштериңизди бүтүрүп аласыз. Анан 4-тө бошонуп, анан ушу бизге катышсаңыз болот. Кыргыз арагы болгон. Турсунай, саламатсызбы? Рахмат, микрофонуңузду өчүрүп койдуңуз. Эми анан катышыш үчүн сиздер көптөр айтат, мен компьютерди жакшы эле билем. Алиги пассиансты ойноп, ошентип жакшы билем деп ойлосо керек ушундай катышуучулар. Бирок бизге ушу Microsoft Word, Excel, PowerPoint иштете ала турган керек. Негеденде кээ бирки жерде сиздер бир тексттерди жазасыңар, кээ бирки жерде эсепти чыгарыш үчүн Excelди иштетесиңер. Анан PowerPoint'тагы презентация жасап атканда ушул программаны колдоносуздар. Программасынын түзүлүшү тууралуу айтып кетсем, ушу 6 негизги модуль каралып кетет. Биринчиси бизнестин юридикалык каттоосу маселеси. Биз эмнеге ушуга көп көңүл буруп атабыз? Биз ишенебиз, ар бир ишкер ошо Кыргызстандын өнүксүн деп десе, же өзү деле өнүккөндө мындай расмий түрүндө юридикалык каттоодон өтсө сонун болот. Мисал үчүн айтып кетсем, кээде бизде бизнес айым деген программа өткөн. Берки донорлор келип, биз сиздердин айымдарды колдоп берели, грант бере алабыз дегенде, анан кийин бирок биздин талабыбыз ушу юридикалык каттоосу бар документ жок болуп чыгат, анан ошентип жардам дагы берилбей калат да. Экинчи модуль минималдуу жашоого жөндөмдүү өнүм же кызмат. То есть сиз уже кандайдыр бир өнүмүңүздү же кызматыңызды уже сатып көргөнсүз. 2-3 жолу же канча болбосо дагы мындай аракет бар экен, киреше келет экен деген деңгээл бизге керек. Ошону карап кетебиз. Бул жерде маркетинг тарабынан карайбыз. Анан бизнес моделиңизди карап кетебиз. Кантип ушу сиз өнүмдөн же кызматыңыздан кирешени аласыз. Ушу кирешенин мындай картасы болот, ошонусун анализдеп, изилдеп чыгабыз. Анан базар изилдөө маселеси каралат. Кээ биркилер бизнести баштап алат, бирок базарды изилдебейт. Мисалы үчүн, Ошто жашасаңыз, мына тамак аш тармакта ишти кылайын дедим эле деп баштайт. Анан же тажрыйбасы жок, же базарды изилдебей эле ачып алат. Өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарында мисалы үчүн тамак аш тармагы аябай мындай атаандаштар аябай көп. Ошон үчүн аябай атаандаштык базарга кирип алган болот да, базарды изилдебей эле. Ушул маселесин дагы. Мисалы үчүн сиз өнүмүңүз сатып көрдүңүз, бизнес модельди кичине түшүнөсүз, кантип киреше алып келет бул сиздин ишиңиз. Анан будан да тышкары, бул менин өнүмүмө же кызматыма кандай ой пикир бар экен кардарларда деп изилдөөнү жүргүзгөндө сизге уже так маалымат түшөт. Эмне сиздин кардарыңызга керек. Мисалы үчүн нанды чыгарып аткан болсоңуз, мага чоң нан керек эмес, мага кичинекей эле 700 грамм же граммды айтпай эле койгон, кичинерээк керек экен деп ушундай бир маалыматты аласыз. 3-чү модуль маркетинг жана сатуулар. Кантип сатыш керек? Адам менен баарлашканда же кардар менен сүйлөшүп атканда кайсы аспапты колдонуп, билимди колдонуп сиз сатууну жогорулата аласыз. Ушул жөнүндө дагы айтып кетебиз. 4-чү модульда санариптик маркетинг жана сатуу жолдору. Бул 20-жылы аябай мындай жакшы өнүккөн, көп адамдар үйдөн чыга албай, анан ушу заказ беришкен доставкага. Доставканы көбүнчө ушу интернеттен издеп, анан тамак ашты же кандайдыр эмне болбосун, ошо заказ бергенде санариптик маркетинг күчөгөн. Ошон үчүн бул маселени дагы биз карап кетебиз. Сиздин баракчаларыңыз бар болсо же жок болсо, ошону кантип ачыш керек? Ошо баракчалар аркылуу, социалдык баракчалар кантип рекламаны, жарыяны төлөп туруп, кантип кардарлардын санын көбөйтсө болот деген маселелерин карап кетебиз. 5-модуль
эң мындай кыйын модуль көбүнчө биздин катышуучулар үчүн каржылык башкаруу жана пландаштыруу, анан электрондук салык тапшыруу же төлөө. Көптөр айтышат, мен бухгалтериядан нөлмүн, бул жөнүндө маалыматым жок, билгим да келбейт деп жүрүшөт. Бирок бизнесин өнүктүрөт, акча айланып жүрөт, болду, значит баардыгы жакшы экен. Главное, акчам айланып атат деп. Бирок канча ошол акча? Көппү, азбы? Сиздер үчүн ошол так жооп алыш үчүн ошо эсеп песени жүргүзүш керек. Сиздер инвестор издейсизби, же мисалы үчүн бирөөдөн акча сурасаңыз же банктан алсаңыз, ушул адамдар дайыма сурайт: хорошо, отчетторду көрсөтчү, финансовый отчет, каржылык отчеттор барбы сенде? Канча чыгаша, канча кирешең бар экен, кайсы айда жакшы сатуулар, кайсы жылы мисалы үчүн, ушу жылдап сурашат алар. Анан электрондук салык төлөө тууралуу дагы сиздерге көрсөтүп беребиз онлайн түрүндө. Үйдөн отуруп эле мисалы үчүн салыкты төлөп, барып бензинди коротуп же убактыңызды коротуп очередьте турбай, ушул маселени үйдөн эле бүтүргөнгө мындай жолун көрсөтөбүз. 6 модуль каражат тартуу жана бизнести баштоо. Ушул жер эң кызык. Акыры келип ушул баардык модульдарды бүткөндөн кийин сиздер өзүңүзгө бир документ жасайсыз. Кээде буну бизнес план деп коет. Ушул бизнес планыңызды мындай иреттеп, сиз өзүңүздүн бизнесиңизди кагазга түшүрүп, эсептерди түшүрүп, мага ушунча каражат керек, ушул мөөнөттө 1 жылбы же 2 жылда сизге кайтарам, ушул эсептерин даже көрсөткөнгө жеткиребиз. Ошо акча бирөөдөн сурасаң даяр бол дейт го. Же мисалы үчүн банктан акча алсаңыз, көбүрөөк акча алсаңыз, ондо үйүңүздү залогко коесуз, же машинаңызды залогко коесуз. Ошентип, мисалы үчүн инвестордон акча сурасаңыз, ал деле сурайт: гарантия кандай, базарды изилдедиңби, эсептерди көрсөтчү, ана мына санарип маркетинг деп атасың, кантип ушул сатуулар сенин кардарларың санын көбөйтүп атат, көрсөтүп берчи дегенде, ошого даяр болушуңуз керексиз. Же өзүңүз эле өзүңүз алсаңыз, бирөөгө акча бергенде изилдеп чыгасыз да, буга ишенсе болобу, ишенсе болбойбу. Буга чейин берип, ал кайтарып берген болсо, бул сиз үчүн уже мындай, бул бере берели, ушуга акча деп бир чечимге келесиз. Ошол эле маселе. Анан программанын методикасы тууралуу айтып кетсек, дүйшөмбү күндөрү биз сиздер менен мен айтып кеткендей офлайн өткөзөбүз. Сиздерди бир жерге чогултуп тренинг өтөбүз. Шейшемби күнү көбүнчө биз ушу мыкты ишкерлер менен вебинарларды өткөзөбүз. Бул көбүнчө онлайн болот. Сиздер гана, катышуучулар гана эмес, жалпы Кыргызстанда кимдин кызыкчылыгы болсо кирип ошол вебинарга катышса болот. Эң мыкты ишкерлер, мисалы үчүн сиздердин тармагына лайыктап ушу издейбиз биз. Шаршемби же бейшемби күнү биз коучинг деп коебуз. Бул агайлар менен жекече иштейсиздер. Ошо дүйшөмбү күнү өткөн тренингти түшүндүңүзбү, же кайсы жерин түшүнбөй кыйналып атканыңызды ошо жекече отуруп, ушул агай сиздерге жардам берет. Анан жума күнү көбүнчө сиздер менен pitch презентация даярдоо дейт. Pitch деген бул жаңы деле акселерация деген сөзгө окшогон нерсе келип атат бизге. Pitch презентация бул сиздин ушу бизнес планыңыздын мындай кыскача маалымат же визитная карточка деп коет го. Мына мисалы үчүн сиз айтасыз, мен визитный карточкам сизге берейин, эмне болсо чалыңыздар деп. Ушул окшогон визитная карточка сиздин бизнес планыңыз 10 же 12 слайдтан турган кыскача маалымат бизнес, сиздин бизнесиңиз тууралуу. Ушул презентацияны сиздер менен бирге даярдайбыз. Анан ушул презентацияны адамдын астына келип, кантип сүйлөш керек, кандай өзүңүздүн бизнесиңизди кызыктыруу кылып айтып бергенге, инвесторго кызыгып калыш керек да, эң негизгиси. Анан ошо pitch презентация даяр болгондон кийин сиз ошо демо күн деп коебуз, демонстрационный күн. Ошол жерде сиз донорлорду биз чакырабыз, банктарды чакырабыз, жекече инвесторлорду чакырабыз, микрокредитный компанияларды баарын чакырып, ошо кимдер сиздин бизнеске кызыгып калса, онда сизге менен жекече сүйлөшө берет. Эми баардыгы айтышат, сонун программа экен, мен ушуга сонун кылып 100% катышам дейт.
Бирок дайыма кейеркилер кечирип коесуңар, мен катыша албайт экенмин деп ушинтип жүрүшөт кейерки катышуучулар. Ошон үчүн бизден күтүлүүчү көрсөтүүчүлөр ошо катышуу 100% болуш керек. Үй тапшырманы аткарыш керек 100%. Үй тапшырма бул бизге керек эмес, сиздерге керек. Сиздердин бизнеске ылайык, сиз өзүңүздөрдүн да бизнесиңизге байланыштуу маалыматты даярдайсыз. Анан биздин формалар бар. Ошо форма бул жерде биз сиздер суранабыз. Ушу баалап бериңиздерчи, ушулакай жакшы өткөрдүбү, жакшы түшүнүгү барбы экен ушу тема тууралуу. Ошондой формалар болот, ошолорду дагы толтуруш керек болот. Эми биз чектелүүчү көрсөткүчтөрдү да коюп койдук. 75%дан азыраак катышып калсаңыз, ондо сиз менен кайрылышабыз. Үй тапшырмаларды аткарбай жүрсөңүз дагы, анда ошондо дагы биз сизди кечиребиз дейбиз. Формуларды толтуруш керек болот. Анан ушул бар жогу өзү бизде жүрүм-турум кодексибиз бар. Бир сыйра окуп, ошол аткара алам десеңиз, кол коюп, анан макулдугуңузду бересиз да. Азыр өтүнмөлөр 23 майга чейин саат кечки 5ке чейин кабыл алынат. Суроолоруңуз болсо, же мен сиздер менен бетме-бет көрүшөйүнчү, дагы эле түшүнбөй калдым, дагы суроолорум бар деп ошондой учурлар болсо, ондо биздин офисибизге келиңиздер. Ош шаарында Ленина көчүсү 316, азыр паспортный столду билсеңиз керек, ошонун жанында Ололо Ош деген ачылган, 2 кабаттуу имаратта. 17 кабинетке келе бересиз. Анан сизге дагы бир сунуш, ушу PKG биздин веб-сайтка албетте кирсеңиздер, ошол жерде YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, LinkedIn ошолор бардык шилтемелер бар. Ошол жерде бизде маалымат тез-тез чыгып турат. Ошолорго жазылып алсаңыз, сиз өзүңүз биз тууралуу дайыма жаңылык алып турасыздар. Кааласаңыз электрондук почтага жазыңыз, же суроолоруңуздар, телефондон бир суроолор болсо, ушул телефонго чала бересиздер. Ушул кыскача маалымат, урматтуу катышуучулар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыр ондо ушу суроо жооп сессиясына өтсөк, Салтанат Юсупова, сиз менен текшерип кетейин. Сиз угулуп атабы сизге? Илдар мырза, чоң рахмат. Менин оюмча Салтанат эжекеге угулбай жатат, себеби микрофонун жандыра албай койду окшойт. Ошондой эле Жамал Жолдошбай кызы. Zoomга киргениңиздерде жана суроо бар да, зайти с помощью микрофона дегенде да деп басып коюш керек. Ошондо сиздердики автоматически микрофонуңуздар иштеп, бизди угасыздар, биз сиздерди угабыз. Бул эми сунуш. Азыр биз жазып койдук Салтанат эжекеге. 1-2 жолу кирип аракет кылды окшойт, бирок түшүнбөй калдым менимче. Кийин записьти ошо YouTube'дан көрүп алса болот, биздин каналыбыздан. Чоң рахмат Илдар мырза сизге презентацияга мындай аябай тактап айтып кеттиңиз. Азыр эми мындай кошумчалап кетсек, бул жерде мигрант ишкер программасы, эми жеке эле бар жок эле биздин ПИКОШтун программалары, Илдар мырза айткандай, бул эми окууга багытталган программалар. Анан баягы көп эле адамдар бизде мен грант алсам экен, там акча болсо жакшы деген ойлору бар да. Бирок мындай айта кетчү нерсе, сиздер ошол бизнести туура жүргүзгөндү билип, ошол теория, практика кылып, ушундай жакшы тренер, консультанттар менен иштеп калчу мүмкүнчүлүк болсо, ошону колдон чыгарбаш керек. Себеби бул деген инвестиция да. Бул деген инвестиция. Бул баягы сиздер менен өмүр бою кала турган нерсе. Грантты аласыздар, ал бузулат, например, оборудование болсо же акча болсо кетет. Баягы бизде көп эле адамдар тилекке каршы ошол мындай кыска мөөнөттөгү жеңилдиктерди издеп көнүп калышканда, бул жерде мындай узак мөөнөттөгү кандай бизде ошо жакшы нерселери бар, пайдасы кандай экенин билиш керек да. Ошол биздин жеке мындай кеңеш сиздерге катышуучу катары. Анда келиңиздер, суроолорду баштай берсек, колуңуздарды көтөрсөңүздөр болот. Zoom'да кандай суроолоруңуздар болсо, мен ошо иреттеп суроолоруңуздарды
берип кетсеңиздер болот. Биз жооп беребиз. Микрофонуңуздарды жандырып жооп айтсаңыздар, сүйлөсөңүздөр болот. Анан же сүйлөй албасаңыздар азыр анда чатка жазыңыздар суроолоруңуздарды. Биз өзүбүз бул жерде окуп, суроолорго жооп берип турабыз. Келиңиз, биринчи Нургүл эжеке. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Анда Алло, сурооңузду. саламатсызбы? Ооба, саламатсызбы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нургүл Онлайн болуп атасыз. жолугушуу кайсы күндөрү болот, ошону билейин дедим да. Бул жерде биз мындай так айта албайбыз. Онлайн, офлайн бул аралаш болот да биздечи. Себеби азыркы мезгилде биз так айта албайбыз. Себеби биз бул расписаниени чогуу тренерлер менен макулдашышыбыз керек. Анан биздин программа боюнча дагы сүйлөшүп, анан кайсы мезгилде сиздерге ошо офлайн кеңеш керек, анан кайсы жерде онлайн керек, ошондой болот да. Себеби баягы кыйын материал, мисалы финансылык каржылоо деген боюнча адамдар менен офлайн жеке көрүшүп ошол окууларды өткөн жакшы. Биз сиздер үчүн атайын аракет кылып, ошол сиздерге пайдасы көп тийсин деп биздин тренерлерди атайын Бишкектен Ошко алып келебиз да. Ошол нерсени мындай баалап билсеңиздер аябай жакшы болот эле. Убактысын, анан биз буга чейин айтып кеткендей, бул жерде эми сиздер үчүн программа бекер болгону менен биз баягы тренерлердин билеттерин төлөп беребиз, Ошко келгенчи. Себеби биздин тренерлерибиздин баары Бишкекте. Себеби алар тажрыйбалуу, биз сиздерге мындай квалификациясы чоң тренерлерди сунуш кылабыз да. Ошону баалап, ошол убактыңыздарды пландаштырып келсеңиздер жакшы болот. Нургүл эже, сиздин байланышыңыз начар болуп атат окшойт, ошон үчүн угулбай калды. Сиз даже чыйып кетти окшойт, Нургүл эже. Жок, турат. Нургүл эже, сиз неме Баткенден чыгып атасыз окшойсуз, Ну, хорошо. Нургүл эже, микрофонуңузду жандырсаңыз, микрофонуңуз өчүк турат. Укпай жатасыз окшойт. Сурооңузга жооп бердик деген үмүттөбүз. Келиңиздер, кийинки суроо. Сарбек мырза, сиз мага WhatsApp'тан суроолоруңуздарды жазып кеткен экенсиз. Азыркы маалыматтык сессияда сиз уга алдыңызбы? Микрофонуңузду жандырып сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Саламатчылык. Берген маалыматтарыңыздарга абдан чоң ыраазычылыктар. Буга чейин да сиздердин Инстаграмдан бул программалар жөнүндө кичине болсо да маалымат бар. Анан ошол негизги суроолор мындай болуп атат да. Жана 7 жумалык окуу болуп атпайбы? Угулуп атабы? Ооба, угуп жатабыз. Ушу 7 жумалык окуудун канча күнү офлайн өтөт? Себеби мен Баткен областынын Лейлек районунан чыгып атам да байланышкачы. Бул конкурска катышып атам. Мындайча айтканда, алыста Ошкочу кыйла эле. Ошого мисалы үчүн почтага бир күн алдың заранее жибердиңиздер го, ошол сыяктуу эгер офлайн боло турган болсо бир күн алдың заранее кабарлап койсоңуздар. Албетте, биз өзүбүздүн офлайн жолугушууларды пландаштырып сиздерге айтабыз. Бул жерде бир күн эмес, мындай бир жума мурда, кээде 3-4 күн мурун айтып коебуз да. Ошо сиздер убактыңыздарды пландаштырып, жумуштарыңыздарды дагы мындай туура бүтүргөнгө аракет кылсын депчи. Анан бизде кээде мындай болуп калат, ошол бир эле күнгө офлайн келбей эле биз ошол сиздер жанагы алыскы региондордон келип жаткан үчүн сессияларыбызды 2 күн подряд коюп коебуз да. Мисалы, мен мисалда эле айтып кетип атам, бирок мен азыр дагы бир жолу айтып кетейин. Бизде азыр пока точно маалымат жок, кайсы күнү ошо офлайн болот. Ал деген баягы биздин окуу планынан зависит, и ошондой эле биздин тренерлердин убактысы менен биз макулдашып, анан кийин толук расписаниени чыгарабыз. 2 күн болуп калышы мүмкүн подряд, 1-2 сразу эле. Себеби ошо сиздер келип кайра убара болбосун деп. Бирок ошол Ошко келгениңиздерде мындай жата турган жериңиздер болсо аябай жакшы болмок. Себеби баягы бизде жатакана
ооба, жатакана жок да. Кийинки суроолорду Транспорт. берейин. Мгм. Кийинки суроолор анан сөзсүз мигрант кайтып келгенине, мекенине кайтып келгенине 3 жыл болуш керекпи? 3 жыл эмес, 2019 жылдын май айынан тарта келген мигранттар, эмгек мигранттары программага өтүнмөлөрүн берсе болот. Бул жерде 2019 дегенибиз 2018, 2017, 2016 кайтып келсеңиз анда бере албайсыз. 2019, 2020, 2021 же 2022 кайтып келсеңиз анда боло берет. Ушул акыркы 3 жылдын арасында. Ооба, ооба. Анан кийинки суроо, бул программага канча адам катыша алат жана жанагы мындайча айтканда байгелүү орундардын саны, анан ошолордун минимальный же максимальный суммасын айтып кое аласыздар приблизительно? Эми жазган проектте кандай туура келеби, дал келбейби ошону билиш үчүн. Буга чейин мен кесиптешим Элдияр айтып кеткендей, маалыматтык сессияда бизде бул мигрант ишкер программасында азыр экинчи жолу өткөрүлүп жатпайбы? Каржылоо жок. Каржылоо жок. Биринчиде болгон, себеби бизде өнөктөшүбүз болуп, ошолор аркылуу биз каржыларды грант түрүндө ошол алып бере алганбыз биздин ошо ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүбүзгө. Азыр биз өнөктөшүбүз жок, өзүбүз эле кылып жатабыз. Бул жерде мындай каржылык маселеси каралган эмес, колдоо маселесичи. Бирок сиз деген биздин программага ошо ийгиликтүү катышып, акырына чейин жакшы иш алып барсаңыз, анда жаңы биздин сертификатты аласыз, демо күндө pitch презентация болуп, ал сертификат сизге грант эмес, баягы Accelerate Prosperity деген биздин өнөктөш бар, алардан инвестиция алганга мындай мүмкүнчүлүк бере алат да. Ошол Accelerate Prosperityге дагы сиздин идеяңыз чагып ошондой болсо, инвестиция эми сиздер өзүңүздөр билгендей мындай бир мөөнөткө алынган акча, бирок кайтарып бериш керек да, пайыздар мененчи. Бул кредит эмес, жанагы же пайыздарды бериш керек, же эми ал деген баягы инвесторлордон дагы сүйлөшүлүп, анан макулдашылат да. Ошого биз азыр толук айта албайбыз. Байгелүү орундар жок, ошон үчүн азыр бул мигрант ишкер программасында. Бирок биз эч билбейбиз, мындай балким ушул программанын алкагында бизде өнөктөштөр пайда болуп калат. Түшүнүктүү, рахмат. Кийинки сурооңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп же жөн эле микрофонуңуздарды жандырып берсеңиздер болот. Келиңиз Турсун эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин Саламатчылык. суроом мындай да, сиздер кандай ишкерлерди кандай именно кандай түрүн, мисалы айыл чарбабы же болбосо жанагы өндүрүшпү же болбосо соода сатык тармагыбы, кайсыл тармактагы ишкерлер катыша алат? Аябай жакшы суроо болду. Бул жерде биздин программаларыбызга айыл чарба бере албайт. Биз деген баягы Улуу Британиянын өкмөтүнөн каржылоо алып жаткандан кийин биз ошолор берген мындай эрежелерди толук аткарышыбыз керек. Бул жерде биз айыл чарбаны карабайбыз. Өндүрүш, соода саттык дагы каралат. Көбүнчө ошо өндүрүш көп болот, мындай идеядачы, анан соода саттыкта. Бирок ошол айыл чарба каралбайт, жана тамеки чыгарган же алкоголдук ичимдик чыгарган бизнестер болсо, алар каралбайт. Ошолорго биз жок деп кетебиз. Анан бул жерде айтып кетчү нерсе, жанагы сиздер өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер жөнүндө жана же идея боюнча өтүнмөдө жазышыңыздар керек да, ошо суроолорго жооп берипчи. Мен бул жерде айтып кетет элем, ар бир суроого мындай толук кандуу мындай убакыт бөлүп, пункт коюп жооп берсеңиздер, бул сиздер үчүн гана жакшы, сиздерге гана пайдасы болот, себеби биз ошол биринчи биздин баягы атайын комитет ар бир анкетаны карап окуп чыгат да, окуп чыккандан жандай суроого бир сөз кылып жазып койсоңуз, анда бизге эч нерсе маалымат мындай жакшы ала албай, биздин ошол комитет экинчи турга өткөрбөй коюшу мүмкүн. Ошон үчүн экинчи турга интервьюга жетиш үчүн сиздер ошол ар бир суроого пункт коюп, толук жооп бергенге аракет кылыңыздар. Бир эле сүйлөм менен эмес, мындай максатыңыздарды айтып, ушундай пункт коюп, жакшы жооп берсеңиздер жакшы болот. Анан экинчи суроо эме да,
сөзсүз түрдө жанагы эмеде юридикалык каттоодон өткөн бизнеси барлар болуш керекпи же болбосо эми башталып аткан жаңы баштасак болобу деген. Жакшы суроо. Бул жерде биз айтып кетпедикпи, преакселерациялык программа депчи мигрант ишкер. Бул жерде биз ошо каттоодон элек бизнестерди деле карап кетебиз, бирок биз сиздерге мындай айтабыз, бул биздин эрежебиздин бири. Сиздер ал эрежени толук аткарышыңыздар керек. Ошол программага катышуунун алкагында сиздер юридикалык каттоодон өтүшүңүздөр керек. Азыр өтпөсөңүздөр ошондой өтөм деп өтүп баштап биздин ошол акырына чейин мындай процессте ошол результат керек да, натыйжасычы. Чоң Рахмат рахмат. чоң. Суроом өттү. Миргүл же, саламатсызбы? Микрофонуңузду жандырып, сурооңузду берсеңиз болот. Миргүл эже, колуңузду көтөрдүңүз, угулуп жатабыз сизге. Алло. Саламатсызбы? Угулдуңуз. Саламатсызбы? Угулдумбу? Ооба. Мен силердин айткан талаптарыңардын баардыгы менде бар экен, бирок мен Бишкекте жашайм. Катышсам болобу? Өзүм жашаган жерим Бишкек. Өзүм Жалал Абадтан болом, бирок Бишкекте жашайм да. Болобу катышсам? Бизнесиңиз ошондо Бишкекте болот да, же Бишкекте барбы? Бизнесим ушу Бишкекте болот да. Бул жерде биз эмне деп айтып кетебиз, биз жанагы өтүнмөлөрдү карап, өзү чечим боюнча көбүнчө ошол өзүңүздөрдүн бул ыңгайлуулугуңуздарга да ошол түштүк облустардан келсеңиздер, баягы бизде оффлайнда окуулар болот, жолугушуулар болот деп айтып жатпайбызбы? Катышканга дагы сиздерге жеңилирээк болот да. Бирок жок, мен ошол Бишкектен деле катышам деген биздин кээ бирки бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Мисалы баягы 25 адамдын ичинен бир адам ошо Бишкектен катышкан да. Бирок себеби ал адам ошол өзүнүн жол киресин төлөгөнгө макул болгон, мен жата турган жерим бар деп ошко сиздер айтканда мен толук барып катыша алам десеңиз, анда биз караштырып кетебиз. Бирок биринчиден биз анкета өтүнмөлөрдү карап кеткенде ошо түштүк облустарын карайбыз. Анан алардын мисалы баягы жетпей калса санычы, анда башка облустардан дагы карап, бирок ал суроо мындай абдан мындай каралып кетет да. Мен өзүм негизи өзүм Жалал Абадтан элем да, жашаган жерим эле Бишкек. Болбойт, баары каралат экен да. Жок, сиз өтүнмөңүздү бере бериңиз. Себеби сиз физикалык түрдө азыр Бишкектесиз да. Ошого өзүңүзгө ыңгайлуу болобу бизге барып, ошол программаларга катышканга? Мисалы, сиз билет аласызбы же машина менен барасызбы? Ошол кандай каржылык маселесин өзүңүз чече аласызбы? Каржылык маселесин чече алам да, барып келе алган немем бар, мүмкүнчүлүгүм бар. Өтүнмөңүздү бере бериңиз, анан биз карап дагы чечим чыгарабыз да. Так башка немелердин баардык талаптары менде бар экен да. Мисалы, мен ИП аштыргам. Жакында эле өттүм, немеден каттоодон өттүм да. Эмне кылган дейсиз? ИП аштырдым да, налоговыйдан ИП алып, индивидуальный. Эмне менен алексиз? Интернет магазин менен башталып ушу курстарды окуп бүттүм, аларда уже баштайм да буюрса. Ушундай бизнести уже башталат, уже кирди да, немеге, ишке кирди. Баштайм эмес, идея эмес, уже ишке кирди. Дальнейший Берип көрүңүз, азыр биз карап айтып атам го, толук келген өтүнмөлөрдү карайбыз. Бизде 400, 500 миң өтүнмөлөр келип түшөт өзү үчүн программаларга. Анан ошолордун ичинен биз тандап алып, анан интервьюга чакыра тургандарды чакырып, анан сүйлөшөбүз. Макул, рахмат, чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Дагы сурооңуздар болсо, келиңиздер, урматтуу катышуучулар. Айдана, неме чатта дагы бир суроо жүрөт Айсулудан. Чоң рахмат, Элдияр. Саламатсыздарбы дейт. Саламатсызбы? Айсулу же угулуп жатабы? Айдана окей. Мигрант ишкерден башка дагы окууларыңыздар болобу? Себеби мен талапка жооп бере албайт экенмин. Ооба, албетте болот. Буга чейин айтылып кеткендей эле, бизде баягы ар бир
программабыз 7-8 жумада өтөт да. Андан кийин биз башка программаларды жарыялап, биз баягы базарды изилдеп, кайсы суроо талапка ээ болгон программаларды өткөргөнгө аракет кылабыз. Бул жөндөн жөн эле отуруп мындай биз өзүбүздүн оюбуз менен келгиле мигрант ишкер программасын кылып кое элемиз. Бул жерде атайын анализ жүргүзүлөт, баарлашуулар болот, анан ошондо биз тактайбыз да кайсы программаны кийинки кылабыз. Буюрса болот, сиздер ушул биздин маалыматтарды толук социалдык баракчаларыбыздан карап турсаңыздар болот. Инстаграм менин оюмча ар бириңиздерде бар. Ошол жакта бизде Twitter, Facebook, Telegram, бар жок жерде баракчаларыбыз бар. Ошол жака толук маалыматтар чыгып турат. Кайсы программага өтүнмөлөр кабыл алынып жатат, кайсы программа бүттү, кандай вебинарлар болуп атат. Ошого сиз бул программага дал келбесе, мисалы менин оюмча сиз мигрант эмес окшойсуз. Анда ошо башка программаларды карап, талапка жооп берсеңиз, анда бере берсеңиз болот. Бул деген просто убакытта күтөм деп окуйм деген эмеңиз, максатыңыз болсо, анда ошо биз менен чогуу болуңуз, социалдык баракчаларда баарлашып турабыз. Чоң рахмат. Кийинки суроо. Дагы болсо келиңиздер, микрофондоруңуздарды жандырып бере берсеңиздер болот, же чатка жазып койсоңуздар болот. Таңсулуу айым бизге эми эле кошулду окшойт, Сиз бүгүн ушу биздин мигрант ишкер программабыздын маалыматтык сессиясына катышкан экенсиз. Ошол катталып кеткен экенсиз. Мен мигрант болгон эмесмин дейт, бирок мигрант бир туугандарым бар, менин бизнесим бар, ошону ушул окуп өнүп турсам болобу дейт. Тилекке каршы биздин бул программанын ошо талабынын бири ошо мигрант, эмгек мигранты болуп, анан Кыргызстанга кайтып келишиңиз керек. Сиз өзүңүз анда бизге бул окууга өтүнмө бере албайсыз, себеби сиз мигрант болгон эмессиз. Андыктан сизге дагы ошол эле кеңеш, биздин программаларыбыз жөнүндө ошол жаңылыктарды социалдык баракчаларыбызда карап кетсеңиз болот. Кийинирээк балким кошулуп каласыз, талаптарга жооп берип каласыз. Мигрант бир туугандарыңыз болсо, анда сиз ошолор менен биздин программабыз боюнча маалыматты бөлүшүп, алар берсе болот да программага, же ошол сиздин бизнесиңиздин негиздөөчүсү бир гана сиз эмес, ошо бир туугандарыңыздардан баягы мигрант болуп келгендер дагы болсо, негиздөөчүсүчү, сиздин партнеруңуз деп коелу, анда биздин программага ошол мигрант болуп келген бир тууганыңыз берип катышса болот. Бирок юридикалык түрдө ал каралып кетиш керек да. Бул жөн эле мен сөз арасында ооба мен партнерум дей албайсыз. Ошол юридикалык кат боюнча мындай расмий документтер болуш керек. Дагы суроолоруңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Бүгүнкү биздин бул маалыматтык сессиянын жазылып жатат, азыр запись болупчу. Биз муну YouTube'га дагы чыгарабыз, өзүбүздүн каналыбызга. Пик Кыргызстан деп YouTube каналынан карап кетсеңиздер болот. Ал жакта буга чейин өткөн вебинарлар, башка программалар боюнча дагы маалыматтар бар. Ошолордун баарын көрүп, өзүңүздөргө дагы кошумча маалымат алгым келет десеңиздер, карап кетсеңиздер болот. Баягы бош убактыңыздарда биздин ошо YouTube каналынан буга чейин өткөн нерселерди көрүп, дагы мындай пайдалуу кеңештерди алсаңыздар болот ушу ишкердик тармагындачы. Расмий кандай документтер керек болот? Мен уга албай калдым, кечиресиздер дейт. Бул жерде баягы каттоодо негиздөөчүсү ИП деген нерсе ошол именно мигрант бир тууганыңыздын атында болуш керек да. ИП же жоопкерчилиги чектелген коомчулук же дагы башка патент мисалычы.
суроолоруңуздар жок болсо, урматтуу катышуучулар, биз бүгүнкү биздин сессиябызды аяктай берели. Бир суроо миллиардер деген эже байке атыңызды айтып койсоңуз, бизди угуп жатсаңыз. Анда биз окуй албайт окшойбуз, күйөөм мигрант болгондо дейт. Анда күйөөңүз берсин, бизнесиңизди чогуу алып барсачы, өзүңүздөр карап көрөсүздөр да, документтер боюнча ылайык келебиз талапка десеңиздер, анда өтүнмө берип көрүңүздөр. Бул жерде ошол менин кеңешим, башка ошо мигранттар менен байланышта болсоңуздар дагы, баягы эми эле кайтып келген туугандарыңыз болсо, же үй бүлөдө өзүңүздөрдүн бир туугандарыңыз болсо, анда бул маалымат менен бөлүшүп кетсеңиздер жакшы. Бул баягы региондор үчүн да колдоо да. Миллиардер деген колдонуучу бизге жооп бербеди. Окуу качан башталат дейт. Окуу 29 май, 30 май, ошол майдын аягынан буюрса башталат. 7 жума ошол 22 июньга барып, Элдияр аяктап калабыз. Ой, июльга барып, 22 июль айына барып, буюрса аяктап калабыз программаны. Ошол бул жерде эң негизги нерсе өзүңүздөрдүн убактыңыздарды жакшы пландаштырыңыздар. Баягы мен катыша аламбы деп мындай өзүңүздөргө мындай суроо берип, толук анан чын жооп бергенге аракет кылсаңыздар, анан ошондой эле баягы компьютер менен колдонуп алам деп эле ооба деп койбой, ошону дагы ойлонуп көрүңүздөр. Себеби бизде бул оңойго турбайт да, мындай окуу алкагында компьютерди кечке колдонушуңуздар керек болот. Анан интернетиңиздердин ылдамдыгы жакшы болуш керек, себеби баягы бизде алыскы райондордо кээде интернет жакшы болбой калат, же свет өчүп калат. Буга чейин Элдияр мырза айтып кеткендей элечи. Бул деген өзүңүздөр үчүн гана болгон тоскоолдук да, ошон үчүн толук мындай мүмкүнчүлүк жаратып өзүңүздөргөчү анан өтүнмөнү берип ооба деп катышсаңыздар, анда бул баягы бир ийгиликтин башаты деп ойлойм. Себеби биздин ошо ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасынан ошо инвестиция алгандар бар, же грант алгандар бар, башка программаларданчы. Бул деген сиздердин мындай ачкычыңыздар да башка жаңы мүмкүнчүлүктөргөчү. Себеби сиздер азыр билбейсиздер баягы инвесторлордун кандай талаптары бар. Биз ошол боюнча дагы иштеп, анан ар бир өзүңүздүн бизнесиңизде эмнелерди билишиңиз керек, ошол боюнча маалыматтарды өткөрүп кетебиз. Анан көп нерсе өзүңүздөрдөн болот да бул жердечи. Мен толук ушул баягы тапшырмаларды аткарам депчи. Себеби ар бир тапшырма бул биз үчүн эмес, өзүңүздүн бизнесиңиз боюнча болот да. Тапшырманы аткарып, анан өзүңүзгө суроо берип, суроолоруңуздар пайда болсо, баягы убакыттан, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин тренерлерге суроо берип кетип, ушул үйрөнүп алсаңыздар, бул буга чейин айткандай узак мөөнөткө пайдасын көрсөтө турган жакшы программа. Оффлайн болгондо канча саат, кайсы убакта болот дейт. Оффлайн биздин программаларыбыз өзү негизи мындай бир күн кечке болот. Эртең менен саат 10-дон 4-кө чейин же 5-ке чейин болот. Ал дагы макулдашылат, бирок ошол бир күн толугу менен болот. Ошол нерсени сиздер дагы эске алып, баягы жумушуңуздарды дагы пландаштырышыңыздар керек. Жума арасында болот да оффлайн окууларчы. Баягы понедельниктен дүйшөмбөдөн жума күнүнө чейин. Ошон үчүн кээ бирлериңиздер мен билем, баягы өзүңүздөрдүн бизнес жумушуңуздар бар, же дагы башка жумушта иштейм, мен катыша албайм, келе албайм деп мындай өзүңүздөргө тоскоолдук жаратканга аракет кылсаңыздар жакшы. Бул жерде сиздердин ошол буга чейин Элдияр мырза айткандай катышууңуз аябай керек, абзел. Ал талапка жооп бере албай калсаңыз, биз программадан чыгарганга туура келет да. Айдан айын дагы бир нерсени айтып койсом керек. Мына Нуржамал суроо берип атат. Мен 2019-жылы келгенмин, бирок ИП жок. Эми каттал берейинби ИП болуп? Катталсаңыз болот. Анан программага сиз тандалып калсаңыз, ондо ушул программа учурунда сиз юридикалык каттоодон өтүшүңүз абзел болосуз. Азыр жок болсо эчтеке эмес, бирок өтүнмөнү бере бериңиз. Тандалып калсаңыз, андан кийин сиз ошо 7 жуманын ичинде
биринчи ошо биз айткан модульдан кийин ошо бизнестин юридикалык каттоосу ушул модульдан кийин сиз анан чечесиз кайсы түрүн каттоонун кайсы түрүн тандайсыз. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына биз айтып атабыз го мал чарбачылыгы же айыл чарбачылыгы боюнча биз мындай колдобойбуз. Бирок сиз мисалы үчүн сүт чыгарып, сүттөн башка нерсени кайра иштетип ушу чыгарган болсоңуз, ондо уже катышсаңыз болот. Мисалы үчүн мен койду алып эле анан койдун санын көбөйтөйүн дедим эле десеңиз, ондо болбойт. Ушу именно переработка деп коет, кайра иштетүү иш менен алектенсеңиз, ондо уже сиз программага катышсаңыз болот. Рахмат. Оффлайн болбогондо канча саат кайсы убакта болот? Биз эми азыр план боюнча мен Айдана айым айтып кеткендей, азыр дагы эле программабыз түзүлүп атат. Бирок негизги убактарда биз дүйшөмбү күнү көбүнчө оффлайн кылайлы деп атабыз. Ошо тренингке келип катышып кетесиздер. Анан ишкерлер менен чогулуштар, вебинарлар, коуч агайлар менен жекече иштөө боюнча булар көбүнчө онлайн өтөт. Мына pitch презентация даярдоо боюнча дагы бул көбүнчө онлайн өтөт. Бирок мына демо күн, акыркы күн айтып атканыбыз, ошого дагы биз оффлайн кылайлы деп атабыз, репетиция жагын. Анан демо күн өзү деле оффлайн өтөт. Сиздерди бир жерге чогултабыз, инвесторларды, банктарды, микрокредитный компаниялар, донорларды, ошолордун баарын чакырып чыгабыз. Ошондо бетме-бет сиз алар үчүн презентация жасап бересиздер, ошо сиздин бизнесиңиз жөнүндө. Анан алар тараптан кызыкчылык пайда болсо, ондо сиз уже жекече уже сүйлөшүп, каржылоо маселесин талкуулайсыз да. Рахмат. Илдер мырза, бул деген биздин айта кетчү нерсе, бул биз ошол болгон мүмкүнчүлүктөрдү, анан болгон ошол байланыштарды сиздерге түзүп бергенге аракет кылабыз. Баягы программаны ийгиликтүү аяктагандан кийин эле коштошуп коюп анан сүйлөшпөй койбой, биз дайыма ошо байланышта болобуз. Сиздер биздин атайын бүтүрүүчүлөрдүн базасы бар, бул менторлук программалар. Анан ошондой эле баягы мындай жылына бир жолу же эки жолу мындай жолугуп турабыз да. Жолугушуп эмне кандай болуп атат депчи мындай сүйлөшүп, баарлашып, анан биздин иш чараларыбызга чакырып турабыз сиздерди. Анан кандай өзгөрүүлөр болуп атат бизнесиңиздерде, сиздер ошол өзүңүздөр баа берип, мындай сурамжылоолордон өткөрүп турабыз. Биз баягы ошол карап сиздер кандай ийгиликтерге жетишип жатасыздар, ошол боюнча биз маалыматка ээ болушубуз керек да, ошо программалардан кийин. Ошол үчүн бир эле катышып ошол менен аяктап кетпейт. Бул деген баягы дайыма болгон байланыш. Ошо анда суроолоруңуздар башка жок болсо акты берсек болот, Илдер мырза? Элдер мырза, дагы кошумча нерсеңиздер барбы сизде? Келиңиз. Роза эже, саламатсызбы? Өтүнмөнү дагы толтурушум керекпи? Жок, сиз азыр уже бир жолу толтурсаңыз анда болду, толтурбайсыз. Биз жөн эле баягы эки жолу маалыматтык сессия өткөрөбүз. Кээ бирки адамдар баягы 11 майда катыша албай калгандар, бүгүн 17 майда катышты да. Ошон үчүн толтурбай эле коюңуз. Биз ошол 23 майда бизде акыркы күн өтүнмөлөрдү кабыл алган саат 5, кечки 5ке чейин. Анан ошодон кийин биз карап, биздин атайын комитет баа берип, кийин уже сиздер менен байланышабыз, кийинки этапка өтсөңүздөрчү. Келиңиз, Сабырбек мырза, сурооңузду берип кетиңиз. Кечиресиздер, менин суроомду азыр эле сурады. Анан ошол да азыр кайра заявка жазбайбыз да биз ошондо, азыр бул биздин сабактын первоначальный немеси башталды, мындайча айтканда. Ооба, биз азыр күтөбүз да, ошол бар жок өтүнмөлөр келип түшкөнгө чейин биз атайын убакыт бөлөбүз. Ошол убакыттан кийин атайын комитет карап, текшерип, баа берип, анан алдыга жылга беребиз. Биздин өтүнмөбүз өтпөй калышы да мүмкүн турбайбы, Ооба.
Аны атайын комитет тактап текшерет. Өтүнмөлөрүңүздү текшерип баягы канча дал келишиңиз керек да, талаптарга жооп берип биздин программанын анан канча ошол деңгээлде сиз туура жанагындай толук маалымат бердиңиз, ошол боюнча текшерилип бааланып кетет өзүчү. Ушул бойдон дагы тренинг болобу же бүттүбү? Бул маалыматтык сессия болду, уже болбойт. Мындан себеби мындан ары кийинки жума аяктайт да биздин өтүнмөлөрдү кабыл алыш. Өзү 2 маалыматтык сессия өткөрөбүз ошол өтүнмөлөрдү кабыл алып аткан мезгилде. Анан кайсы числодо жооп болот? Өткөн жоксуң же өттүң деген жооп болот да? Майдын аягы, июндун башында жооп аласыз. Ага чейин өтүнмөлөрүңүз биринчи турдан өтсө, анда экинчи турга биз сизди интервьюга чакырабыз. Ага чейин байланышабыз да. Өттүң деп эле жооп жазасыңар да, эгер өтпөй калса Чалабыз. албай турбайбы? Ооба, өтсөңүз, биринчи турдан интервьюга өтсөңүз, биз чалып байланышабыз. Сиз менен ошол кайсы күнү интервью, кайсы убакта болот. Андан кийин алдыга жылы беребиз. Анан өтпөсөңүз, уже майдын аягы, июндун башында кат жөнөтүлөт. Ошол көрсөткөн электрондук почтамызга. Ооба. Өткөн жоксуң деп кат керек турбайбы, э? Рахмат. Суроолор бар дагы, урматтуу катышуучулар? Кечиресиздер, жанагы газган заявкабызбычы кайра карап оңдой турган жерлерин оңдоп көрсө болобу? Толуктоо киргизип. Бул тууралуу кааласаңыз кайрадан толтуруп көрүңүз. Анан биз көбүнчө мындай комиссия карап атканда 2 жолу тапшырган болсо, анда акыркы берилген өтүнмөсү каралып кетет. Канча киши өтүш керек? Жакшы суроо, Роза эже. Биз көбүнчө 25ке чейин адам тандайбыз. Ошо тайпада 25 адам болот. Рахмат. Бериңиздер, дагы суроо болсо бериңиздер. Болбосо мен ушу сизге айтып кеткендей, кааласаңыздар биздин офисибизге келиңиздер, сүйлөшөбүз, баарлашабыз. Социалдык тармактарда почтага жазыңыз. Же социалдык баракчаларыбызда кааласаңыз, ошол жерге дагы жазып сурооңузду берип кетсеңиз болот, же чалыңыз бизге. Хорошо, ондо Айдана. Чоң рахмат баарыңыздарга бүгүн ушул убакыт бөлүп биздин маалыматтык сессияга келип кеткениңиздерге. Биз ушул нерсе, биздин берген маалыматыбыз сиздерге пайдалуу болду деген чоң үмүттөбүз. Анда күтөбүз, өтүнмөлөрүңүздөрдү бериңиздер, биз менен байланышта болуңуздар. Ошол Элжар мырза азыр чатка биздин шилтемелерди жөнөтүп койду. Ошол шилтемелерди менен кирип, биздин ошол социалдык баракчаларда биздин маалыматтарды көрүп туруңуздар. Анда чоң рахмат. Суроолоруңуздар болсо, ошо байланыш телефондору менен биз менен байланышып, сурооңуздарды берсеңиздер дагы боло берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, саламатта болуңуздар. Анда жаңыдан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат, Элжар. Сизге рахмат.